Эт жана май багытындагы куйруктуу койлордун Баткен аймактык көргөзмөсү болуп өттү. Ага жергиликтүү жетекчилер өлкөнүн 7 облусунун асыл тукум кармаган фермерлери жана шаар тургундары катышты. Көргөзмөнүн жүрүшүндө асыл тукум койлордун бою, салмагы, сырткы көрүнүштөрү калыстардын сынына коюлду. Теманы кабарчыбыз улантат. Исламбек Акматов Лелек районунун Кулунда айылынын тургуну. Акматовдордун үй бүлөсү 10 жылдан бери мал чарбачылыгы менен алектенип келет. Учурда бул үй бүлө сандан сапатка өтүү максатында Афган породасындагы кочкорлорду багып келүүдө. Алардын саны 400гө жеткен. Бүгүн Исламбек мырза Баткен шаарында өткөн эт жана май багытындагы куйруктуу койлордун көргөзмөсүнө өзүнүн асыл тукумдуу кочкорлорун алып келди. Сандан сапатка өтүү максатында ушинтип выставкаларга, иш-чараларга аралашып, элге аралашып, жакшы пародаларды өнүктүрүп, элге жайылтуу максатында ушуга окшогон иш-чараларга аралашып атабыз. Ушуга окшогон иш-чараларды өткөргөн адамдарга чоң рахмат. Биз Кулунда айылынан, Лелек районунун Кулунда айылынан бири азыр 9 чарбада алектенген адам келди. Негизи бардыгыбыз ушу кой чарбачылыгы менен алектенебиз. Бардыгыбыз Кудайга шүгүр ушундай иш-чаралар өтүп, алдыга өнүгүүлөр бар, алдыга жылуулар бар. Жайыттар кыскарып кеткендиге байланыштуу 400-500 кой кылгандан көрө мына сапаттуу 400 баш же болбосо 150 баш азыраак кылып кармаган ыңгайлуу болуп калды бизге азыркы күндөчү. 100 килограмма. Эт жана май багытындагы куйруктуу койлордун Баткен аймактык көргөзмөсүнө жергиликтүү жетекчилер, айыл чарба тармагынын адистери, кошуна Өзбекстан Республикасынын жана өлкөнүн 7 дубанынан келген фермерлер катышты. Көргөзмөнүн максаты асыл тукум кой чарбасын жайылтуу, тажрыйба алмашуу жана фермерлерди сандан сапатка өтүүгө чакыруу. 2021 жылдан бери иш-чараны өткөрүп жүрөбүз. Буюрса, биздин максатыбыз эле негизги максатыбыз элди жакшы сандан сапатка өтүү максатында үгүттөө. Эл бул малды, жандыкты бакканда ошонун магызын тартыш керек да, мөмөсүнө. Эт жана май багытында койлордун көргөзмөсүнүн темасы ушундай. Буюрса, Кудай кааласа, өзүбүздүн мына Ош, Жалал Абад түштүк жергесинде өзүбүздүн тоолор жайыттарга ыңгайланышкан ала тоо асыл тукум порода койлоруну биз Кудай кааласа Байындыровкадан 2023-ке деп даярдап атабыз. Пландарыбыз, жакшы иш-чаралардын максаттарыбыз ушул. Бүгүнкү көргөзмөдө өзгөчө асыл тукумдуу койлордун бир канча түрлөрү көргөзүлдү. Алардын арасында жаңы породалуу койлор дагы бар. Азыр мына сиздердин алдыңарда көрүнүп турган койлор биз келечекте буларды ала тоо деген породадан чыгарып атабыз. Бул нукра чыныгы кыргыздын породасы болуп эсептелинет. Мунун өзгөчөлүгү илгери бизде жайдары деген кой болгон, кыргыздын кара кою болгон. Ошону биз ар тараптан өнүктүрүп, өстүрүп, жүн тарабынан, бой тарабынан жана эт багытындагы салмагына кошумча кошуп, азыр биз жаңы породанын үлгүсүн силерге алып келдик. Мына турат ушу. Кудай буйруса, эмдиги жылы биз мына айтканда официально Минсельхоздон өтүп, министрликтен регистрациядан өтүп, ушуну биз кыргыз элине мына айтканда даңазалайбыз. Мен ойлойм, бул койдун породасы эле Кыргызстанга эмес, Орто Азияга ушундай эле дүйнөгө таанымал породасы болуп чыгат деп эсептейм. Ош областынан келдик. Ушул кочкорду алып келдик. Бул 2 жолу чемпион болгон кочкор. Кайманат Акбура. Бул кочкор асыл тукум кочкор, бою 1-10 сантиметр. 1.9 деп чемпион болгон ошто выставкада, биринчи выставкада. Ушу жакшы асылдандырайлы деп өзүнүн койлорго алып келгенбиз. Агаларыбыз алып келген. Биз дагы коюп атабыз койлорго. Кудай буйруса төлү жакшы. Там бомба, корабль, красавчик. Көргөзмөнүн жүрүшүндө асыл тукум койлор бою, салмагы, сырткы көрүнүшү боюнча калыстардын сынына коюлду. Кокуев Айбекпи Чорный деген кочкор менен келет. Жалал Абад областы Кокуев Айбек Чорный деген кочкор менен. Даярданып турсун, коз иштер, даярданып туруңар.
Мындай көргөзмөлөрдүн өткөрүлүшү асыл тукум койлорду дүйнөгө таанытууга чоң мүмкүнчүлүк. Ошондуктан бул иш-чара 2021 жылдан бери өлкөнүн ар кайсы аймактарында уюштурулуп келе жатат. Бул көргөзмөнү уюштурууга өзгөчө салым кошкондорго президенттин Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн ардак грамотасы тапшырылды. Курсантбек Камбаралиевич сыйланат. Ош облусунан келген координатору Курсантбек агабыз сыйлыгыңыздар куттуу болсун. Көргөзмөгө коюлган эт жана май багытындагы койруктуу асыл тукум койлор Кыргызстандын аймагында аргындаштырылгандыктан жергиликтүү климатка чыдамдуу. Жайлоого чыккан жагынан да жөнөкөй койдон эч айырмасы жок. Бирок кадимки койлорго караганда эт 2-3 эсе көп алынат. Рост 89, шоколад биринчи кетти, экинчисине 100 килограмма. Асылкан Махамат кызы, Бексултан Кайратбек уулу, Баткен жаңалыктары.